Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген улуу сөз залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго таандык. Албетте анын айтып бүткүс түгөнгүс ааламы бар өзгөчө сыймыктуу инсан. Кыргыз элинин залкар инсандарынын бири бүтүндөй жер шаарына атагы чыккан Айтматов Чыңгыз Төрөкулович 1928 жылы 12 декабрда Талас облусунун Кара Бура районундагы Шекер айылында туулган. Кыргыз элинин залкар инсандарынын бири бүтүндөй жер шаарына атагы чыккан Айтматов Чыңгыз Төрөкулович 1928 жылы 12 декабрда Талас облусунун Кара Бура районундагы Шекер айылында туулган. 1942 жылы 2 дүйнөлүк согуштун айынан Айтматовго мектепти убактылуу таштоого туура келет. Ал убакта Чыңгыз Айтматов 14 жашта болгон. Шекер эли аны кат сабаттуу болгондуктан айыл өкмөтүнүн катчысы кылып шайлайт. Ошол кезде жаштардын арасында кирилче кат тааныгандар саналуу гана болгон. Андан кийин ошол эле согуш жылдарында райондук салык чогултуучу болуп иштейт. 1946 жылы 8 класста аяктагандан кийин Жамбылдагы зоо ветеринардык техникумга окууга өтөт. Залкар жазуучу Союз учурунда Адабий Кыргызстан жана иностранная литература журналдарынын редактору, СССРдин ири адабий басылмаларынын редколлегиясынын мүчөсү болгон. Бир катар чыгармачыл союздарга жетекчилик да кылып турган. 1952 жылдан баштап анын Ашым, Газетчик Дзио, Кайракта, Сыпайчы, Ак Жаан, Түнкү Сугат жана Асма көпүрө аңгемелери жарык көрө баштаган. Чыңгыз Айтматовго анын дүйнөнүн көптөгөн элдеринин тилдерине которулган Жамиля повести дүйнөлүк атак даңк алып келген. Бир 1963 жылы Тоолор жана Талалар баяны жыйнагы үчүн Айтматов Ленин сыйлыгына татыктуу болгон. Анын чыгармалары боюнча жаралган кинофильмдер жана спектакльдер Жамиля, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Фудзиямадагы Кадыр түн, Кылым карытар бир күн, Кыямат чыгармалары Стамбул, София, Улан-Батор, Варшава, Бухарест, Прага, Лондон, Токио, Москванын жана дүйнөнүн башка көп өлкөлөрүнүн экрандарында жана сахналарында коюлган. Кылым карытар бир күн, Кыямат, Кассандра тамгасы, Тоолор кулаганда романдары маданий маанидеги дүйнөлүк окуяга айланып, Чыңгыз Айтматовду 20 кылымдын акырындагы, 21 кылымдын башталышындагы залкар жазуучулардын бири, рухий турмушту эң татаал абалында чагылдырууга жөндөм шыгы жеткен жаңы типтеги сүрөткер катары таанытты. Чыңгыз Айтматовдун китептери 170тен ашык тилге которулуп, 60 миллиондон ашык нуска менен басылган. Алар коомдо билим берүү, тарбиялоо процессинин ажыралгыс бөлүгүнө айланып, дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө мектептердин жана университеттердин окутуу программасына кирген. Киргизы и казахи очень близкие. У нас не то, что переводчика не надо, у нас фактически один язык. Так что вопрос известности в нашей стране Чыңгыз Айтматова не стоит, потому что он истинный писатель как кыргызского, так и казахского народа. Улуу инсандын наамдарына токтоло кетсек, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, социалисттик эмгектин баатыры, Кыргыз Республикасынын баатыры, Ленин, Октябрь революциясы, эл достугу, эмгек кызыл туу, биринчи даражадагы Манас орденинин, дүйнөнүн көп өлкөлөрүнүн жогорку мамлекеттик сыйлыктарынын, Германия, Индия, Россия, АКШ, Туркия, Франция, Япониянын эл аралык сыйлыктарынын лауреаты наамдарын алган. 1990 жылдан тарта СССРдин жана Кыргыз Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп эмгектенген. Айтматов 2008 жылы Германиянын Нюрнберг шаарында оорунун айынан каза болгон. Улуу жазуучунун артында Аскар, Ширин, Элдар, Санжар аттуу уул кыздары калды.